Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу коомдук ишмер Кубатбек Байбол болмокчу. Кубатбек албай, саламатсызбы? Саламат. Көптөн бери саясатта коомдук баягы саясий иштерде көрүнбөй калдыңыз, билинбей калдыңыз. Эмне менен алексиз? Айрым бирөөлөр ойлоп жүрөт экен, бул болду. Тойдун байдын кызына деп саясатты таштап кетти го депчи. Деги эле бүгүнкү күндө эмне менен алексиз? Күндөлүк тиричилик менен китеп окуу, ой топтоо. Маселен эми бүгүнкү күндө китеп жазбаган кыргыз жок. Менде дагы көп жылдардан бери ошондой ой бар. Бирок Солженицинде китеп жаза албайм. Сариевтикинде китепти жазгым келбей, ошо менен келе жатам да. Бул эми тамаша сөз. Бирок эмнеси болсо дагы балдар окуй турган, менин балдарым окуй турган биздин фамилиябыз тууралуу, ата тегибиз тууралуу маалыматты калтырып кетиш менин мойнумдагы парз деп эсептейм да. Башкалар окубаса койсун, бирок балдарым окуп, биздин атабыздын ушундай бир жашап өткөн өмүрү мындай экен, мындай ойлор болуптур деп эскере жүргөнгө жок дегенде бир ошол китеп жазып кетишим керек. Деп ошонун тегерегинде ой топтоп келе жаткандыгым. Мага көп жерден доматтар айтылып жүрөт ушундай. Эмне себептен саясатка катышпайсың, эмне себептен көрүнбөй кеттиң, алтуу милдеттер тууралуу дагы көп эске салышат. Албетте мен анын баарын байкап жүрөм. Себептер көп. Маселен, мындан жашыраак кезимде болгон окуяларга башым менен кирип, ошол окуянын чордонунда башында турушка аракет кылып, ошол жерде кайнап, айтор эмнеси болсо дагы баррикаданын эң чокусуна чыгып алган учурларым болгон да. Жыйынтыгында бийлик уртепкиге алып баса көктөп кубалаганда жалгыз калган учурларым да болгон. Алтуу өнөктөштөр дагы качат. Бул да баштан өткөн. Мына ушуга окшогон ойлор дагы түйшөлтөт да. Кечээ күнү Фейсбукта бирөө жазып атпайбы? Эмне себептен ушундай үйдө турасың? Эмне себептен тайсалдап атасың? Деп Фейсбукта чакан өлчөмдө жооп бериш өтө кыйын. Бул мага гана тиешелүү проблема болбогондуктан, жалпы ушул кыргыз каармандарына, кайдыгер эмес кыргыз жигиттерине тиешелүү болгондуктан кеңирээк айтып беришим керек деп ойлойм да. Кайдыгерлик. Мына нечен жылдан бери ушул мамлекеттик кызматта жүрүп, пара алганым жок, кыянаттык кылганым жок, элдин мүлкүн, ошол бизге бөлүнгөн каражатты бейчеги ашкере сарптаганым жок. Ошо менен келе жатам, бирок монтип куугунтукка дуушар болуп, алтыбыл Америкага чейин качышка мажбур болуп, ушу балдарымды жетелеп алып, койбойсуңарбы, ушунуңар туура эмес да деген бир кыргыз болдубу? Качып кетти, анан алып кетти, анан бизнесин баарын которуп кетти, анан алды, жулду дегендер ал жетишерлик. Мына баатырлардын дүбүртү үнү качан бийик жана үстөм чыгат. Аркасында эли колдоп турган гана учурда бийликке болобу же башка бир чет душмандарга болобу, каршылаштарга болобу чыккан азаматтардын үнү бийик жана үстөм болот. Ал эми кайдыгер болгон заманда пайдаланып туруп, анан кийин ыргытылган заманда мына күнү бүгүнкүдөй акыбал болот да. Мына азыр карап көрсөңөр, бир жакшы жагын айткан бирөөлөр барбы? Жакшы жак жок да бизде. Бүт эле жаман.
тиги да жаман, бу да жаман, бирөөнү жамандап гезитке бир макала чыга турган болсо окуп алыптыр эле аркасын тырмап бергенде машык болуп шатыра шатпан ай бир талкалаптыр мына мындай деген гана үстөмдүк болуп келе жатпайбы. Мына көбүн эсе мына ушундай маанайдын өөрчүп отуруп кайдыгерликтин чеги абдан жогорку деңгээлге жеткендигине байланыштуу. Мына азыр не бийлигиңде, не оппозицияңда эл колдогон бир каарман калбай калды да чынында. Анан жанагы астейдил карап мындай этият болуп алдыга чыга албай жаткан азаматтарды дагы түшүнсө болот азыр. Ал эми мына ушул эле көрүнүш жергиликтүү деңгээлде, айыл деңгээлинде, аймак деңгээлинде башкача. Мына жана жол тоскон феноменди алып көргүлө. Бул тууралуу да сурооңор болор кийинирээк. Бирок бул өзүнчө бир чоң феномен да. Бул байыркыдан калып келе жаткан кыргыздарды кыргыз кылып, улут кылып, ушул дүйнөлүк этностордун океанынан ушу өлкөдө 3,5 миллион кыргыздын өзүнчө мамлекет болуп түтүн булатып келаткан феноменин тирегинин бирден бири. Бирок ошол эле тарыхый көрүнүш биздин азыркы европалык типтеги мамлекет курабыз деген далалатыбыз менен карама каршы келип атпайбы? Мына ушул жерден биз мамлекет катары, улут катары өзүбүзгө бир чечим кабыл алышыбыз керек. Биз же мурунку байыртадан калган аймактык тууганчылык, жердешчилик философиясын бетке алып, приоритет катары кабыл алып, мамлекетти мына ушул типтеги, ушул багыттагы ыкма менен мамлекет түзөбүз дей турган болсок, анда кыймыл аракетибиз бир беткей. Жок, эгерде биз европалык типтеги адам укугуна багытталган мамлекетти курабыз десек, анда бир беткей болушубуз керек. Биздики мына ушул эки карама каршылык келип отуруп, кашага айланып, эмне экенибизди билбей калдык да. Приоритеттерибизди билбей калдык. Сиз айтып атпайсызбы, бүгүн ушундай кырдаал түзүлүп калды, пайдаланууну таштап койгон, кайсыдыр бир адистин мындай бир кадырына жетпеген ушундай заман болуп атат деп мен түшүнүп атам да өзүмчү бүгүнкү күндө коомдош. Анан бүгүнкү күндүн ушу системанын ойдогудай болушу биринчи кезекте кимден көз караганда? Президенттенби, оппозицияданбы, же болбосо сырткы күчтөрдөнбү, же коомдонбу? Кимден биринчи көз каранды? Ким муну биринчи башташ керек? Эми бизде адетте момундай бир чоң философиялык жаңылыштык өкүм сүрүп келе жатат да. Бул бизге орус тарыхынын бир болжол менен 200-300 жылдык таасиринен келип чыккан бир философиялык бүтүм деп ойлойм. Жаңы падыша келет дагы, ошол киши баарын чечип берет. Жаңы бир өкүмзарлар келип туруп, элди багат деген. Ошого байланыштуу биз уламдан улам мына жаңы президентти шайлайбыз, же болбосо жаңы депутаттарды шайлайбыз. Мына ушулар жакшы болуш керек, же болбосо булар эмне үчүн бизге ушундай турмушту куруп бербей жатат деген бир орусча айтканда иждивенческий бир философия. Момундай бир бирөөгө саласал кылган философия келе жатпайбы? Мына ошого байланыштуу мына көрүүчүлөрдүн көбү деле, мына силер деле журналисттер, мына ошого окшогон сөз болгондо персоналияга багытталган сөздү жүргүзгөн ыңгайлуураак көрөсүңөр, жана көрүүчүлөр дагы мына ушул талабы ошондой болуш керек да. Менин айтаарым, келип кеткен өкүмзарлардан азыр чоң үмүт артуунун кереги жок. Заман келди, мына биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Мына азыркы болуп жаткан акыбалдын себебин мына силер азыр сурооңордо мына Атамбаевга байланышкан, анын режимине байланышкандардын таасири канчалык деген жоопту күтүп жатасыңар да. Эми мына менин баамымда гезит болобу, журнал болобу, силердин берүүңөр болобу, ушу бардыгы эле мына ушуга багытталган.
Мунун башка бир кыры бар. Мына ушул айтылбай жүргөн жагым канчалык өкүттүү болсо дагы мен айтып кетишим керек. Биринчи кезекте элдин кайдыгерлигинен келип чыгып атат деп ойлойм. Мына биздин эгемендүү жашаганыбызга 23 жыл болду. Мына өз алдынча түтүн булатып эгемендүү болдук дегенибизден бери демократияга өттүк. Мана ошол демократиянын эң нектары, эң туу чокусу болгон жалпы элдик шайлоого өттүк. Биздин бийликтин европалык классикалык түрү 3 бутакка бөлүнгөн. Демек биз демократиялык мамлекетпиз деген түшүнүктү жар салып келе жатабыз. Мына ошого көз чаптырып көрөлүчү. Жана мен айткан кайдыгерликти негиздеп кетишибиз керек да. Мына ошого көз чаптырып көрөлү. Ушул 24 жылдын ичинде бир акыйкат жана таза шайлоо болду деп бир кыргыз айтылабы? Өзүң деле айта албайсың. Себеби биздин көз алдыбызда эмне деген бурмалоо болуп келе жатат. Мына ошол жерлерде шайлоону бурмалап, байдын жигитиндей лакылдап чуркап, бюллетендерди бурдап, урнага уруп, элди омуроолоп шайлоону жасап жүргөн баатырлардын бирөөсүнө бир ошол жерде жергиликтүү аксакалдар, жергиликтүү авторитеттер, ey баланчанын баласы, уят эмеспи, эмне кылып атасың деп айткан учур болдубу? Азыркы күндө мына 20дан ашык чоң шайлоо болду. Мына ушул 24 жылдын ичинде. Мына ушул шайлоолордун акыйкатсыз экендигин бийлик дагы билет, эл да билет. Бирок тараптар ушул жагдайга макул болуп моюн сунуп калгандай пикир калат да. Мына жүрүп отуруп, мына мен баш прокурор болуп турганда, жок дегенде бир 10-15-ин камасамбы деп иш козгодум беле, муну да жаап салышты. Ошондуктан менин биринчи кезекте айтайын дегеним, элиң кандай болсо бийлигиң ошондой. Мына азыркы бийлик асмандан түшкөн жок да. Шатыра шатман шайлоо болду. Бийликти өздөштүрүү болду. Бийликти ээлеп алуу болду. Мына ошол акыркы эле шайлоону карап көргүлө. Эмне болду? Мына ошондо да кайдыгерлик, дээрлик калкты каптап кеткен кайдыгерликтен арылуубуз керек деп ойлойм да, биринчи кезекте. Мына азыр менин угушумда шайлоого камынып атышат баары партиялар, шатырашат. Мен дембе-дем интервью болобу, статьялар болобу, мына ушуга окшогон берүү болобу, анан айндар. Эгерде ушул эреже менен шайлоого бара турган болсоңор, мындан да жаман болот. Бир эргулдардын ордуна башка бир мындан да ашмалтай эргулдар келиши мүмкүн. Элден мурда ошол биз элитаны калыптандыруу эрежени өзгөртпөсөк болбой калды деп какшап келатам, бирок үнүм жетчүдөй эмес да. Мына менин баамымда алдыдагы шайлоо кайра эле мурунку эреже менен болчудай болуп калды да. Эгерде ошол эле эреже менен шайлоо боло турган болсо, бир жолу ак үйгө кирип алган бийлик шайлоо жолу менен алдырбайт. Шайлоону бербейт. Себеп дегенде, чүй дегенде эле административный ресурсту массаны эсептеп көргөндө жалпы шайлоочулардын эң кеминде 1/3 болуп чыгат. Демек 1/3 чөнтөктө болгондон кийин бир аз тыйын тыпыр сарптаса, жартысынан көбү алып атпайбы? Ошондуктан азыркы болобуз деп чуркап аткан шайлоо партиялардын менимче бир эле үмүтү. Жана жандоочу кийик аттырат болуп, илешип, аксакалдар менен сөзгө келишип өтүп кетиш. Анан кийин ал эми оппозициянын мындай бир уюшуп, бир бирдиктүү күч болуп чыгууга болгон далалаты менимче азыр ишке ашпай турган кезеги да. Мен биздин студияга келериңиз тууралуу Facebook социалдык түйүнүнө койдум эле. Ошол жерде мындай бир суроо бар экен. Баян Жумабулова деген Азаттыкта иштеген дастыккан журналист бар, ошол жеке суроо бериптир.
Баарыбыз эле жада калса ичип жегендерди сөзгө тартсаң, Кыргызстан качан оң болот? Кантикенде өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшүп, өлкөдө коррупция жоюлат, жарандык коом калыптанып, чыныгы таасирге болот дешет. Кыргызстан азыркы саясатчылары менен оңоло алабы? Же жеп жутарлардан толук кутулуп, тазаланып, жаңы муңга жол ачып, түшүнүктөр эмес, мыйзам боюнча жашоого өтүш үчүн дагы бир төңкөрүш керекпи дейт. Менин суроом да ушундай да. Алдыда дагы бир ушундай бир төңкөрүш болгону турабы, эгер ушул жол менен кетсе? Мен макалаларда бир топ жолу жаздым эле. Мына төңкөрүш бул абдан опурталдуу жана опоттуу жол экенин элдин көбүнүн көзү жетип калды. Илимде да ушинтип айтылат, революция деген бул элге көбүнесе көз жаш менен жоготууларды гана алып келген феномен. Буга баардыгыбыз макулбуз. Революцияны каалап чакырып аткан жерибиз жок. Бирок ошол 3-чү төңкөрүшкө түздөн түз бара жаткандыгыбыздын көптөгөн белгилери, ишараттары пайда болуп атпайбы? Мына маселен бийликтер айтып атат, кайдагы бир белгисиз 3-чү күч. Эми бирде жолу фамилия айтканын укканым жок, же болбосо бир уюмду айтканын укканым жок. Жөн гана бир табышмактуу 3-чү күч ушул революцияны дайындап жатат, булар революцияны эңсеп жатышат деп мына ушул белгисиз күчтөргө дооматтарын артып келе жатат. Мен болсо айтып атам, тарыхта революцияны бийлик гана даярдайт. Бийлик гана жол берет ошого, бийлик гана шарт түзөт жана мүмкүнчүлүк түзөт. Ал түгел 17-жылкы улуу октябрь революциясын алып көрсөңөр дагы, ошол учурда падыша бийлигинин колунан эч нерсе келбей калганда революциялык жагдай пайда болгондо. Мына азыр дагы карап көрсөңөр, революциялык өзгөрүүлөрдү койдук. Катардагы өзгөрүүлөр да жок болуп жатпайбы? Экономиканы алып көргүлө. Экономикада көрсөткүчтөр мына биз жаман көрүп, каршы чыгып айдап ийген Бакиевдин учурундагы экономикалык көрсөткүчтөрдөн да төмөн болуп атпайбы? Салыктарды көбөйтүү, бажет төлөмдөрүн көбөйтүүгө окшогон, тарифтерди көбөйтүүгө окшогон ыкмалар менен гана, экстенсивдүү ыкмалар менен гана экономиканы жөндөп келе жатышпайбы? Ал эми мындай бир эффективдүү башка бир чоң чаралар көрүлгөн жок. Мына маселен бул чү дегенде эле билдик, дат дегенде эле билдик ким экениңерди деген бир эл чыкай сөз бар эмеспи? Мына премьерлер келгенде биринчи эле сүйлөө менен, биринчи эле демилгесинен билсе болот. Мына маселен досубуз Жантөрө Жолдошев келгенде эле айтты, бийликтин вертикалын калыбына келтиребиз дегенде эле дедик биз. Демек, сиздин көз карашыңыз баягы биз башыбыздан кечирип өткөн советтик ыкмадан олактай алган эмес экен деп. Мына жүрө анча чоң өзгөрүүлөр болгон жок. Себеп дегенде демократиянын эң биринчи ыкмасы бул элдин бийлиги. Жердеги өзүн өзү башкаруу системасын өнүктүрүү. Ал эми бийликтин вертикалын түзүп, борбордон башкаруу бул советтердин ыкмасы, большевиктердин ыкмасы. Мына ошондуктан биз ушул бир чети өзүбүз декларациялап демократияны курабыз, либералдуу экономиканы түзөбүз деп келатканыбыз менен иш жүзүндө күнүнкү жасап аткан иштерибиз ошол советтик теориянын арсеналынан келип чыгып атпайбы? Мына эмки өкмөт келди, европалык билими бар экономиканын семичкедей чаккан Жоморт Оторбаев деп баарыбыз үмүт арттык. Келгенде биринчи жыйынында айтты, ар бир министрлик өзүңөрдүн стратегиялык иш планыңарды жазып алып келгиле дегенде биз кайрадан дедик. Себеп дегенде теорияда стратегиялык багытты борбордук өкмөт аныктап туруп, ана министрликтерине чоң көрсөтмөлөрдү бериш керек. Мына ошол биз өнүгүү багытындагы биздин үмүттөр менен өз кишилерди жайына коюп, өз кишилерди мамлекеттик чоң кызматтарга коюунун ортосунда чаташып, ушул эки приоритетибиз
шайкеш келе албай турган кезеги да. Анан маселен бизге окшогон тентек сүйлөп өз алдынча чечим кабыл алып ийгендерди жолотпойт экен да. Фейсбукта ушундай маанайда суроолор келиптир. Гүлжегет Исаков деген. Эми суроосунун мазмуну ошол жаңы муунду алып келиш керек, бирок кантип алып келиш керек деген суроону бериптир да. Кантип? Сиз айтып атасыз, бийлигине жараша эли ошого жараша тете болуп атат. Демек ошол бийликти ошол эл шайлаган. Эки жолу бар. Эки жол. Революциялык жана эволюциялык жол. Бийликтеги жаңы муун революциялык жол менен алмашты мынакей. Кыргыздын жаңы конституцияга байланышкан, Кыргыздын жаңы конституциясынын негизинде жаңы башкаруу мууну пайда болду. Мына ошол эрежеге жараша партиялык тизмелер түзүлдү. Жана жаңы башкаруу элитасы мына 4 жылдан бери доорон сүрүп бизди башкарып келе жатат. Ал кандай элита болгондугун кыргыз эли жакшы байкап турасыңар. Менин оюмча ошол жерде камтылган эреженин мажестигинен биздин башкаруу саясий сахнага не деген артисттер, жаңы артисттер чыкты да. Эми элдин алдында мына Гүлжегет туура коет. Кандайча болуп биз жаңы жаш, иштиктүү, билимдүү бир жаңы башкаруу муунун пайда кыла алабыз. Шайлоонун жаңы эрежеси. Башка жол жок. Мына маселен революциялык жол менен жаңыларды алып келебиз деген далалатыбыздан 2 мертебе эч нерсе чыккан жок да, туурабы? Баягы мурункулар эле шулундар кирип алышты, эптеп жатып, жаңы келген жаштар деле бар, эми бирок аларың деле баягы жоголсун деген мурунку муундардан ашып түшкөн жок. Алар баягы жеген ичкен жагынан эч мындай бир камчы салдырбай турган жаштар экен да. Жаңы шайлоонун жаңы эрежесин гана калыптандырып туруп, мына элге салабыз. Маселен, эл кайрадан эле адашышы мүмкүн. Жаңы келген муун, ошол эле жаштардан келген муун биз күткөндөй жакшы болбой калышы мүмкүн. Бирок эмнеси болсо дагы ошону эл түзө турган кылышыбыз керек да. Эл гана. Башка жол жок. Анан кийин бул биринчиси, экинчиси коомдо билимдүүлүк, окумуштуулук, адептүүлүк, интеллигенттүүлүк деген баалуулуктарды калыбына келтирмейинче биз өнүгө албайбыз. Маселен, акыркы 5-10 жылдан бери менин билишимче мына бул коомдо талап кылынган сапаттар, шылуундук, жердешчилик, сүйлөшүп алмай, акча берип алмай. Маселен, азыр билим аркылуу карьера жасайм деген жаштар аз болуш керек. Мен тайкежим барып тияк менен сүйлөшө каламан, эптеп барып коридорго кирип алам, андан аранан өнүгүп кетем деген бир философиялык көз караш үстөмдүк кылынып атпайбы? Азыр эле Тимур Саралаев деген бир жаш активист суроо берип атыптыр сизге. 2015-жылы мына шайлоо болгон турат. Шайлоого катышасызбы? Эгер катышсаңыз кайсыл партия менен курамында чыгасыз же өзүңүз партия түзөсүзбү? Түзүлсө анын курамына кимдер кирет? Эгер жогорку кеңешке келип калчу болсоңуз, негизи кайсы 3 маселени чечет элеңиз, көтөрөт элеңиз? Урматтоо менен активист Тимур Саралаев. Эми маселен мен азыр катышар катышпасым арсар болуп турган кезеги да. Маселен 95-жылы биринчи жолу саясатка келе жатканда, ал кезекте жаш кезегим, анын үстүнө мамлекеттик кызматта мурун иштеп көргөн эмесмин, мен атайын кызматтарда иштегем. Мен да ойлогом, мен барып туруп бул мамлекеттеги акыбалды оңдойм деп. Бирок кандай болбойт экен. Бизде азыр мындай болуп атат да, парламенттик башкарууга өттүк деп атышат. Эми теорияда айтылган, парламенттик башкаруу болгондо 2 гана партия болгондо иштейт бул система. Биринчиден, экинчиден, эгерде партиялык система менен шайлоо системасы ошол парламенттик башкарууга шайкеш келмейинче иштебейт бул система. Ал эми биз конституцияны түзүп атканда жанагы чолок кылып салбадыкпы, бир жагын буттап салбадыкпы? Анын үстүнө тиги 2 кочкордун башы кайнабай аткан казанга 3-чү кочкордун башын салып койдук. Ошо менен болбой калды да, парламенттик башкаруу болбой калды, чолок болуп калды. Мына азыр дагы эгерде жеткилең ийиленип, жеткилең теориялык жактан болбосо,
биздин азыркы сунуш кылынып аткан өзгөрүүлөрүбүз дагы иштебей калышы мүмкүн. Ал эми катышамбы катышпайбы, маселен мындай ойлор көп түйшөлтөттөн болуптур, бардым, ошол жерге өттүм, мына азыркыларга окшоп жүрдүм, айрым учурда жакшы сүйлөп коюшум да мүмкүн, сунуш кылып коюшум да мүмкүн, бирок өзгөрбөй жатпайбы эч нерсе? Маселен, мен билгенден акыркы 15 жылдан бери биздин өнүгүү динамикабыз тескери болуп атпайбы? Эгерде алдыга жылыш болуп бараткан болсо, анда башкача болмок. Маселен, Улуу Ата Мекендик согуштан кийинки жылдары биздин жашоо мындан да кыйын болгон. Бирок элде үмүт бар эле да. Азыр болсо динамика тескери болуп атат. Эгерде жазатайып, маселен, ошол жерге барып кала турган болсом, биринчи кезекте мамлекетти толугу менен модернизациялоону сунуштайт элем да. Мен азыр деле айтып жатам. Мамлекеттин башкаруу органдарынын бирөөнү, маселен, парламентти өз алдыбызча ойдогудай өзгөртө албайбыз. Себеби башка бийликтин бутактары кардиналдуу өзгөртүүгө жол бербейт. Же болбосо өкмөттү башка бийликтин бутактарын өзгөртмөйүнчө өкмөттү жакшы кыла албайсың. Ал эми калган бутактар турганда эч убакта сотту жакшы кыла албайсың. Мына ошондуктан Ленин, революциянын гении Ленин, падыша өкмөтүнүн бийлигин толугу менен жаман таштап жаңы түзүш керек деп айткан. Ал киши бул философиянын атасы да. Бизде да ошондой болжол. Азыр мен бир суроо берейин, мүмкүн болсо кыскачараак жооп берсеңиз. Кубатбек Калбекович, мына сиз Акаев, Бакиев мезгилинен бери ушул саясаттын өйдөсүндө, ылдыйындагы, ушул саясаттагы адамдардын мамилесинин күнгөй тескейиндагы учурунда бир достор душманга айланган, душмандар доско айланган, ушундай бир түшүнүксүз бир карама каршылыктарды көп көрүп, ал багытта тажрыйбаңыз дагы, ой чабытыңыз дагы мындай кеңейди деп ойлойм да. Эмненин эмне экенин, бул 20 жыл ичиндеги саясаттын эмненин эмне экенин билип өткөндү. Анан келечекке дагы өзүнчө бир оюңуз пайда болдуго деген ойдомун да. Кыргыз саясатын мына 20 жыл ичиндеги кандай деп, муну деги эле саясат деп айтып болобу, же бул быша эле бир чийки эле бир саясатка окшогон эле бир демеби, бир бизде саясат барбы? Кыргыз саясаты саясат деп айтыш кыйын. Бул чөйрөдө адамдардын эң ыплас касиеттери топтолгон жер экен да. Эгерде маселен башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө, Европада болобу, ал түгүл мына ушул эле жаткан Россияда дүйнө тааным, философиялык, мамлекетти башкаруу ыкмасына байланышкан көз караштар менен чогулуп атышса, бизде болсо партияларды карап көрсөңөр, же болбосо бийлик жагын карап көргүлө, эң болбой баратса мына оппозициямын дегендерди карап көргүлө, биригүү башка бир аң сезимден келип жатпайбы? Башка бирге туруу, биргелешип өтүп кетүү жана биргелешип башкаруу. Ал эми ал көз карашы кандай? Мына азыркы эле бийликти алып көрөлү. Ал жерде анархисттен баштап монархистке чейин, ассенсатордон баштап тиги министрге чейин каша болуп калбадыбы? Ал жерде мына азыр негизинен социалисттик башкаруу деп айтсак болот, туурабы? Социал-демократтар менен социалисттер өтө жакын көз караштагы партиялар болот. Социалисттик башкаруу. Биз социалисттик башкаруунун 80 жылдык тарыхынан өткөнбүз да. Анан ал жерде либералдык экономиканы көздөгөн либералдык экономисттер да жүрөт, министр болуп, мисалы Сариев деп коелу. То есть ал жерде каша болуп атпайбы? Биз Кыргызстанда качан көз караштар боюнча саясий топторго бөлүнгөндө, мына ошондо саясат пайда болот деп ойлойм да. Азырынча саясат деген жокко дейм. Конкреттүү суроолор келиптир. Тынчтык деген журналист суроо берип атат. Баш прокурор кезиңизде банк ячейкаларындагы акчалардын изин билем деп жүрүп, эч ачыкка чыкпай эле кетти. Ошолорду бир сурайын дедим эле дейт. Бир керектүүбү, бир убакытты күтүп басып жата бербей, далилиңиз болсо мындай ачык эле айтсаңыз жакшы болот эле депчи. Мына ушуга окшогон дооматтарды мен көп угуп жүрөм да, жооп бериш болот. Биринчи кезекте айтышат, өзүң бийликте турганда эмне үчүн ушул маселелерди айтып жаткан маселелериңди чечкениң жок деп.
Анан ушундай бир сырларды ачам деп айттың эле, анан басып жатасың деген мына ушул суроолор да. Биринчи кезекте мен бийликте болгону жалпы жону 6 ай болдум. Анын ичинен 3 жерде алмаштырдым ошол 6 айдын ичинде. Барып мазален ошол жердеги кагаздарды окуганча эле 1-2 ай өтүп кетип атпайбы? Бирок ошого карабастан ошол жерде көп сунуштарды киргизип, көп иштерди козгоп, эми мен баягы пиар жагынан дайыма өксүк жагым бар. Көп мындай пиар кылганды билбейм. Маселен, мен баш прокурор болуп, дал ошол ячейкалар боюнча ишти козгогондон башталды да менин проблема. Басылып жаткан иш болчу да. Анан кийин ачыкка чыкты. Мен маселен ошол документтердин баардыгын тең парламентке 2 папка кылып туруп ошол жерден телевизор көрүнүп атканда тапшырып бербедимби? Эми андан ары кандай кылыш керек? Билбейм, басылып жаткан документтер жок. Мен болгонун баарын бердим. Маселен, нормалдуу өлкөдө мен жарыя кылган же болбосо мен берген материалдардын негизинде бир эмес, эң кеминде 5 өкмөт кете турган не деген кылмыш иштери ачыла турган жагдайда. Анан мындан ары билбейм, анда башта менимче президенттин законсуз тапшырмасын жок андай болбойт. Аны аткарбайм деп койгон баш прокурор менден башка болгон эмес болуш керек Кыргызстандын тарыхында. Мындай бир суроолор келиптир. Мен бул суроолорду баягы түздөп же туура эмес суроо экен, же жакшы суроо экен, жаман суроо экен деп берип көрөйүн. Балким өзүңүз жооп бере бересиз. Азизбек Келдебеков деген Аида Жеңишбековна кандай жол менен башкы прокурорлук тактын алган дейт. Анын 2009-жылы Юстиция министрлигине стат катчы кезинде канадалыктардын миллиондорун кечип жибергени чынбы? Бул жөнүндө кабарыңыз жокпу дейт. Деги эле Абдисалам Абабакиров айтып атат, Салянованын азыркы ишине кандай баа бересиз деп. Эми мен мурунку баш прокурор катары биринчи прокуратура тарабынан куугунтук жеп жүргөн адам катары, экинчиден азыркы иштеп аткан прокуратуранын же болбосо башкы прокурордун ишине өйдө же төмөндөп баа бергеним анчейин туура болбой турат. Себеп дегенде ички күптүсүн айтып атат дешет. Же болбосо ошол мекемеден чыгып алып анан ушундай деп атат дешим мүмкүн да. Көбүнесе баягы биз буга иш козгоп куугунтуктап аткан үчүн ички күптүсүн чыгарып атат дешим мүмкүн да. Андыктан бул маалыматтын баары тең ачык мейкиндикте эмне убактан бери жүрөт. Суроо берип аткандар өзүлөрү деле билет. Кубатбек Албекович, мына сиз жана парламентаризм боюнча айтып кеттиңиз да. Деги эле бул көпчүлүктүн оюнча бул ушул парламентаризм негизи ошол убактагы идеалдуу бир варианттай туюлган эле да. Сиздин мынау бир кездеги кесиптешиңиз Өмүрбек Текебаев, аны да сиз жакшы билесиз. Деги эле ушул феномен туурасында, ушул феномендин ушул конституциянын атасы экени туурасында ушу байланыштырып бүгүнкү түзүлгөн ушул конституция туурасында эмнени айта аласыз? Кээ бирлери айтат 93-жылдагы конституцияга барышыбыз керек дейт. Мага таанымал жагдай бул. Дүйнөдө ар түркүн башкаруу ыкмалары бар. Башкаруу ыкманын 2 гана формасы бар. Республикалык жана монархиялык. Ал эми биз айтып жүргөн алардын бутактары. Мына ушул ыкмалардын ичинен тарыхчылар, саясатчылар, юристтер изилдеп отуруп, баардык башкаруу ыкмалардын кемчиликтери бар. Жана жакшы жактары бар. Бирок ушулардын арасынан парламенттик башкаруу мамлекетке стабилдүүлүктү көбүрөөк алып келет деген түшүнүк неге калыптанган, муну эч ким танбайт жана талашпайт. Парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деген демилге биринчи менден чыккан. Эсиңиздерде болсо 2006-жыл боло экен, билбейм, ошол 2006 же 2007 жылы мен долбоор даярдап, парламенттик башкаруу боюнча долбоор даярдап, парламенттен ошону жактоого убакыт сурап, жарым саат сурасам талашып тартышып отуруп 17 гана мүнөт берилген да мага. Азыр бар болуш керек архивтеринде. Мен 17 мүнөт доклад жасаганмын, гезиттерге дагы негиздемелерин жарыялаганмын. Бирок ал убакта эч бир көңүл бурулбай койгондо, дал ошол эле менин өнөктөшүм, пикирлешим Текебаев дагы Кубатбек айма азыр буга эртерээк
жөн эле койчу дегендей кылып койгон. Мына карабайсыңар, саясий жагдай өзгөргөндө парламенттик башкарууга багыт алдык. Бирок тилекке каршы парламенттик башкаруу мындай бучкакталган түрдө болуп калды да. Чийки болуп калды да. Анан иш жүзүндө жүрүп отуруп, азыр парламенттик башкаруудан эч нерсе калган жок. Мына биздин парламент жанагы тракторго окшоп катуу дуулдаганы менен бирок жүрө алган жок да. Бир маселени дагы чечип, ошол чечимин аткарууга жетише алган жок. Не Коомтөр болобу, не энергетика болобу, не Батукаев болобу, не сот болобу, бирөөсүн дагы. Бирок дуулдаган жагынан алдыга салдырган жок эч кимди да. Ызы чуусу жакшы эле болду. Бирок натыйжасы жок болду. Мына карабайсыңар, мен өз учурунда аябай какшап келаттым эле. Айнанайындар. Мына биздин конституциябызда эки кошкордун башы салынып калынган. Жалпы эл тарабынан шайланган президент менен жалпы эл тарабынан шайланган парламент көкбөрү болуп талашып атышат дагы, эки ортодо эл жабыр тартып атат. Мунушуну бир бетке кылышыбыз керек деп. Болуптур деп жүрүп отуруп, эми 3 кошкордун башы түшүп калбады казанга. Маселен, парламенттик башкарууда президент деген дээрлик жок эсе да. Ыйгарым укуктары. Бизде болсо жартылай аткаруу бийлигинин эң күчтүү ыптасын тейлеп атпайбы, тескеп атпайбы. Мына жүрүп отуруп, мына бийликтин бардыгы тең президентке өттү да. Мына ушул жагынан өксүктөр бар. Бир топ карама каршылыктар бар да. Эң негизгиси парламенттик башкаруу ийине жетпей калбадыбы? Ийине жетпей калды. Реалдуу түрдө ошол бийлик колуна тийген жок. Биринчиден. Экинчиден, ошол бийликке келген партияны тизгиндеген нормалар жок болуп атпайбы? Булар болсо ассенсатордон Женабделге чейин баарын өзү түздөн түз тейлейбиз деген ойдо жүрүп атышпайбы? Жанагындай тиги чарбаларга, ал түгүл мамлекеттик эмес, жеке чарбаларга чейин тескейбиз деген андай болбойт да. Мына ушуга окшогон, эгерде бизде традиция калыптана элек болгондуктан, мына ушуга окшогон нормалардын баардыгы тең закондорго киргизилип кетиш керек эле да. Мына Текебаев өзү тиги сезимтал саясатчы да. Мына ушул шайлоо системасы менен биздин парламенттик башкаруу ыкмабыз карама каршы келип калганын сезип, эми жаңы демилге көтөрүп, жаңы бир кумулятивдик системаны сунуштап атпайбы? Ал системаны мен илгери сунуштагам да. Ал убакта бул супер революциялык көз караш болгон, эч ким көңүл да бурган эмес да. Мына эми азыр сунуштап атат. Эми максатта бул демилге дагы, бул жаңы шайлоо ыкмасы дагы бучкакталып калбасын деп, аягына логикасына жеткириш керек деп мен айтып атам да. Партиялык диктат болбосун. Партиянын жетекчилери бир бетке кайрадан баягы оюндарын баштап селекция кылып ийбесин демилгечилерди, кандидаттарды. Ошондуктан ар бир тизмедеги талапкерге шайлоочу өзү добуш берсин деген демилгени айтып атам да, сунушту. Бүрбек азырынча көнбөй жатат. Түшүнүктүү, ал партиянын лидери, таасири колдон чыгып кетишин каалабайт. Ошондуктан ал мен баягы башкача сунуштап атам. Эми угуп аткан көрөрмандар, адистер болсо, мына ушул демилгени эгерде сунуштап өткөрүп кете турган болсо, далай өзгөрүү болчудай да. Болбосо иш жүзүндө бизде азыр парламенттик башкаруу болбой калды. Анын себептери көп. Эми көп айтып атат, президенттик башкарууга кайра өтөлү деп. Мен айтып атам, айнанайындар, биз ал кашаны тойгончо эле жегендей болбодук беле? Анан кийин азыр кайра кайтсак эле башкача болуп калабы? Жок, мурункудан да жаман болушу мүмкүн. 93-жылкы конституцияга кайтайлы деп атышат. Эми ал деле баягы башында түзүк эле болчу. Бирок дегенде ага кайта турган болсок, жерге болгон жеке менчикти кайтарышыбыз керек. Эми көптөгөн тоскоолдуктар бар да. Эми ал идеалдуу бир Конфуцийден калган же болбосо француз революциясынан калган ыкма эмес. Башка мында катардагы эле конституция. Биз азыр деле мына ушул иштеп аткан конституцияны өзгөртүү жолу менен бир модернизация кылсак болмоганын азыр деле айтып атышат. Эми конституцияны жөн эле койгулачы, эми конституцияны кайра эле өзгөртө бергенде эчтеке чыкпайт экен, тигиби деп. Бизде Кыргызда ушундай бир феномен бар экен да.
өзгөчө ашепке демилгелерди бучкактап тура турган бир нормалар болуш керек экен да. Антесе болбой жатпайбы? Азыр Килдибековдун абалына байланышкан пикир айтпаган киши аз. Сиздин кыскача ушул Килдибековго байланышкан кырдаал боюнча пикириңиз? Мунун бир кызык жагдайы бар да, айтылбаган жагдайы бар. Мына Килдибеков мурунку режимдин бирден бир төбөлдөрүнүн бири болгон да. Ал режим кулап түштү, Бакиев качып кетти. Революция жеңгенден кийин жеңген топтор жеңилген топтордун каршылаштыгын эгерде нейтралдаштырып же болсо баса албаса, анда революциянын утулушу деген сөз. Ошол ата жуут маселен Бакиев учурундагы төбөлдөрдөн негизинен ошолордон түзүлгөн партия биринчи болуп жеңип келбеди. Эмне себептен? Себеп дегенде жеңип келген топтун ана башчыларына эптеп эле өнөктөш партиялардын өткөрбөш үчүн ошолор менен сүйлөшө баштабады. Же болсо мына Келдибеков спикерликке чейин спикер болуп отурду. Мына ушул азыркы мунун тегерегинде болуп аткан маалыматтар, окуялар ал учурда белгисиз беле. Белгилүү эле эмес беле. Бирок ал жагдай кызматташып, коюн колтук алышып, Келдибековду спикерликке чейин жеткиргенге тоскоолдук боло алган жок да. Анан кийинки учурда ким билет, мойнун толгодубу же кыр көргөздүбү, мына ушул себептен пайда болгон жагдайда гана пайда болуп атпайбы укуктук маселе. Демек бизде жана айтылып аткан укуктук маселелерди силер саясий жагдайда өйдө төмөн пайдаланып жатасыңар деген маалымат чын болуп атпайбы? Болуптур. Келдибек спикерликке жетип, мамлекеттеги экинчи адам болуп турду. Бир күмөн иштер пайда болуптур, күдүк ойлор пайда болуптур тергөөдө. Эми аны алып барып камабай эле тергөөгө мүмкүнчүлүк бар эле да. Эл ушуну талап кылып атпайбы? Анан кийин элге айтып атабыз. Айнанайын эл журт, могул эл жолду тосконуңар туура эмес дегенде эл айтып атпайбы? Туура эмес экенин биз өзүбүз деле билебиз, силер жок эле билебиз. Бирок башка иштерге келгенде силер башкача кылып атпайсыңар. Мына маселенде фамилияларын атап атпайбы? Булар эмне бошкондукта жүрөт? Ошондой эле доомат коюлуп атат. Дегенде мамлекеттик бийликтин бул элдин берген суроосуна жообу жок болуп атпайбы? Мына ушунун тегерегинде анан кийин элдеги жанагы законду алалап пайдаланып атасыңар, алалап жоопко тартып атасыңар деген ойлорго абдан негиз кеңири болуп атпайбы? Менин суроом эми бүгүнкү күндө бийлик, оппозиция жана эл деген түшүнүк ошол классикалык түшүнүк эми бар да. Аны эч ким жок кыла алган эмес, жокко чыгарган эмес, ошондой классикалык түшүнүк бар. Бүгүнкү күндө оппозицияга сиздин көз карашыңыз кандай жана сиздин бүгүнкү күндө статусуңуз каерде? Бийликте эмес болсо оппозициядабы же оппозицияда эмес болсо каерде дегендей. Эми оппозициялык нишаны ээлеп отурган көрүнүктүү адамдар менен мен өткөн заманда күрөшүп, тытышып, булардан запкы жеп, куугунтук жеп, Америкага чейин барып келсем, азыр мен жаман көрүп, ичим чыкпай кармашып аткан бийлик менен мындан ары дагы алышып кармашып аларды ооп жыгып туруп, тигилерге бийликти тартып бергеним, бул адамгерчиликке тартып бергенге катышканым, бул саясатка дагы, адамгерчиликке дагы, саясий конъюнктурага дагы туура эмес болгон жок. Менин баамымда азыр тиягы дагы, биягы дагы жарабай турган кези деп ойлойм да. Маселен жөнөкөй адамдык көз караш менен алып келгенде, баягы куугунтук жеп аткан адам катары эмне болсоң ошо бол,
моуларга биригип туруп одарып чөйлү деген ой деле келет. Бирок мындан да жаман болушу мүмкүн болуп атпайбы? Оппозициялык нишаны ээлеп алгандар иш жүзүндө эч убакта оппозиция болгон эмес, азыр да оппозиция эмес да. Албетте арасында тунук көз караштагы чындап ушул мамлекетти, элди, коомду позитивдүү өзгөртүүлү деген маанайдагы адамдар бар. Көп бар. Бирок негизинен саясий уюм катары мына ушул ичим чыкпай турган кезегимде анан кайсы тарабында экенимди мен билбейм. Баягы акыйкат өзүмдүн көз карашымды мынандай болуш керек деп айтып келе жатам, анан бирок саясий топко кошула элекмин. Айрымдар айтат, өзүңүз бир саясий топ уюштурбайсызбы деп. Бул жагы да проблематичный болуп атпайбы? Бизде азыр ушундай жана Броундун кыймылы сыяктуу бир багытсыз, максатсыз жана белгисиз бир кыймылдар болуп атат да. Анан кийин саясий көз караштар, саясий позициялар анык болмоюнча топ түзүштүн өзү дагы өтө түйшүктүү нерсе да. Өзүңүздөргө белгилүү, өз учурунда мен жана Ак Шумкар деген партияны мен түзгөм да. Анан кийин бийлик катуу кийлигишкенде ошол жерде чуркап жүргөн менин өнөктөштөрүмдүн бири да калган эмес. Ушундай болушу мүмкүн да. Азыр белгисиз бир мына океанда эртең менен карасаң суу кетет. Кечинде суу келет. Саясий предпочтение, саясий конъюнктура дагы ушул сыяктуу нерселер да. Айрым учурда адамдар толкуп келип 2005-2010-догудай болуп толкуп келип өзүнчө бир кумирлерди пайда кылат. Айрым учурда жанагындай болот, барды келди нерсе. Анан буга дагы көз салып багынып баш ийип туруш керек. Эми менин соңку суроом, президент тууралуу пикириңиз кандай? Кээ бирлер айтып жүрөт, ал баягы өзүнүн эски чокоюн унутуп калды деп. Дагы бир чөйрө айтып жүрөт, эми бул колунан келгенин эле кылып атпайбы эми? Муну деле аяйлы да, буга деле мүмкүнчүлүк берели да, кичине сындай бербей депчи. Баягы Азаттыкта бир маселе боюнча Чогул Сагалбек айтып атпайбы? Эми үйрөнүп атышат да депчи. Мен айтып атам, биз эгерде ликбез болсок, рабфак болсок, анда бир жөн улам бир группаны алып келип алып, үйрөтүп, окутуп, алардын кетирген кемчиликтерин мойнубузга илип, барды жокту башыбыздан кечирип кетире берели. Биз бирок анте албайбыз да. Мына биздин жашообуз азыр жүрүп атат да. Эми бул кишиге болгон мен тегел ойлорумдун баарын шайлоого чейин, парламенттик шайлоого чейин, президенттик шайлоого чейин кеңири айтып түшүндүрдүм го. Жаман болсун деген жери жок окшойт да. Мына бул коррупцияга каршы күрөшөбүз деп атканы жана башкалары позитив, ою позитивдүү, пикири позитивдүү болсо керек. Менин оюмча бул түшүнүктөн мамлекет кантип башкарат, мамлекетти башкаруунун ыкмалары кандай болуш керек деген бир теориялык жактан бир өксүктөр абдан көп деп ойлойм да. Өзгөчө мына азыркы топтоп аткан кадрлар өтө түшүнүксүз да. Мазале мына акыркы мына вице-премьер жанагы маданиятты тейлеген. Жакшы кыз болуш керек менимче. Силердин журналистиңер эч кандай мындай тескери пикирим жок. Эми бирок өмүрүндө бир мындай бир мамлекеттик бир тепкичти басып өтүп тейлебесе кандай болот? Мына азыр тиги Баткенде барымтада калыптыр деп угуп атам, баары жогун билбейт экенмин, тиги Маматалиев. Эми мен билгенден укук коргоо органдарынын, күч органдарынын бирөөсүн жетектеген эмес. Мына ушуга окшогон мисалдар абдан көп болуп атпайбы? Мен мазален эч кандай дооматым деле жок бул кишилерге. Бирок биз рабфак эмеспиз да. Биз ал жерге барып үйрөнүп алсын деп күтүп отурганга элдин убактысы жок да. 3-төн 1 кедейчиликте жашап атса, калктын.
мына ушуга окшогон эми өксүктөр көп. Бирок жыйынтыгын алып көрсөк позитивдүү өзгөрүү жок болуп атпайбы. Мына ушул баалуулуктун критерий оценки. Позитивдүү эч кандай өзгөрүү жок. Демек иштин натыйжасы тескери. Анын үстүнө биздин өнүгүү динамикабыз да тескери болуп атпайбы. Билим жагын алып көргүлө, журналистика, илим, экономика кай жагын алып көрсөңөр дагы динамика тескери болуп атпайбы. Ал тууралуу окумуштуулар да айтып атышат. Мына өткөндө бир телеберүүдө Жамин Акималич көрдүк да, окумуштуу, абдан жакшы айтты. Өзүнүн граждандык позициясын абдан жакшы айтты. Биздин коомдо бул сейрек кездешүүчү нерсе. Мен билгенден ошол илимпоздордун арасынан ошол эле жалгыз киши чыгып, каяка баратасыңар, жана бажы союзуңар деген болгон нерсе деп бизди бир эметпеди, эскертпеди. Эми айтсаңыз, мына бажы союзу боюнча ар кандай пикирлер айтыла калып жүрөт. Деги эле ушул Орусия менен болгон жанашуу, Орусияга өбөктөө, анан ошо бажы союзу аркылуу Орусияга таянуу маселеси боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бажы союзунун негизги максаты, негизги талабы, негизги философиясы саясий чөйрөдө жаткандыгын бир топко чейин танып келе жатты эле, эми азыр тана албай калдык. Бажы союзуну эми жөнөктөөлөштүрүп айтпасак көп эле айтылып жүрөт, бирок ынанымдуураак болуш үчүн эң жөнөкөй примитивдүү кылып айтайынчы. Бир колунда бар олигарх менен эле жанагы катардагы эле бир карапайым жер казып эмгек кылып келе жаткан адамдын ортосундагы бир союз туруп. Андай болбойт да. Тигил теңин албайт да, бул болсо тияка жете албайт деген. Биздин чамабыз чакталуу, чектелүү, абдан кейиштүү болуп атса, экономикалык мүмкүнчүлүктөрү эбегейсиз зор Россия менен Казакстан менен кантип союз боло алабыз? Эң эле жөнөкөй. Мына көптөн бери өкмөт чөйрөсүндөгү адистер унчукпай келе жатты эле. Мына мурда күнү Тышкы иштер министрлигинин орун басары Бешимов бардыгын айтып берди го. Эми алар маалыматтуу кишилер. Экономикада кандай өзгөртүштөр болот? Биз башынан айтып келе атабыз. Туура позитивдүү жактары дагы бардыр. Бирок баалар азыр 15-20% көтөрүлүшүнө биздин эл даярбы? Даяр эмеспи. Ошондуктан экономикалык кыйынчылыктарына кайыл болушубуз мүмкүн. Бирок суверенитетке кете турган бул кайталангыс нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан канчалык кыйналсак дагы биз өз алдыбызча өнөктөп жакшы болмок. Азыр өкмөттөгүлөр өзгөчө, мына экономика министри Сариев айтып атат, башка аргабыз жок деп. Кирбесек мындан абдан жаман болобуз деп. Анда биз сурашыбыз керек, айнанаңыздар. Анда силер 4 жыл бою башкарып бизди мындай бир чарасы жок акыбалга алып келген экенсиңер деген суроо коюшубуз керек да. Эгерде азыр өтпөсөк, таза кыйрай турган болсок, анда силер 4 жылдагы башкарууңардын жыйынтыгын элге жарыя кылышыңар керек. Биз силерди мындай туңгуйукка алып келип тыктык элек. Эми азыр Россияга барып туруп жармашып жан сактабасаңар, өлгөн калдыңар деп ачыгын айтышсын андай болсо. Кубатбек Калбекович, анда биздин студияга келип өзүңүздүн ачык ойлоруңузду, ачык сөзүңүздү айтканыңыз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге.